5-октябрдан 8-октябрга чейин Россия Федерациясынын Ханты-Мансийск районунун Югорск шаарында бильярд спортунун эркин пирамида дисциплинасы боюнча дүйнө чемпиондугу болуп өткөн. Анда Кыргызстандан барган спортчулар жеңиш менен кайтып келишти. Аларды бүгүн Манас эл аралык аэропортунан Кыргыз Республикасынын бильярд федерациясы, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары, спортчулардын жакын туугандары жана күйөрмандары салтанаттуу тосуп алышты. Дүйнөлүк чемпионат болуп өттү. Свободный пирамида деп коет, орус бильярды. Ошол жакка бизден 6 бильярдчы спортчубуз барган. Машык турушу менен жетөө. Мына азыр биз болсо аэропортто турабыз. Кудай буюрса биздин Дастан Лишпаков деген балабыз дүйнөнүн чемпиону болду. 6 медаль менен. Кыргыз бильярд үчүн, негизи кыргыз эли үчүн чоң жетишкендик, чоң жеңиш. Биздин Кыргыз Республикасынын гимнин ошол Россия Федерациясында ойнотуп 6 медалда утуп келаткан биздин балабызды баардык мен федерациянын төрагасы катары бильярдтын Кыргыз элинин атынан куттуктап кетем. Спортчулар 2 турнирге катышып келишкен. Бири Москва шаарында өткөн чемпиондор кубогу жана дүйнө чемпионаты. 2 турнирде тең биринчи орунду багындырып дүйнө чемпиону Дастан Лепшаков болду. Ал эл аралык класстагы спорт чебери. 2014-жылы өспүрүмдөр арасында дүйнө чемпиону. Чоңдор арасында динамикалык пирамида дисциплинасы боюнча 2015-жылдагы дүйнө чемпиону. Азыр чоңдор арасында бильярд спорту боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону. Ал эми аталган турнирде 3-чү орунду Азизжон Мадаминов багындырып коло медалдын ээси болду. Азыр Кудай буйруза 2 турнирге катышып келдик кеткенден бери. Кубок Империя деген турнирге чакырылуу болгон бизге. Уссурийский шаарында ошол жака барып биринчи месттен алып келдим аяктан дагы. Ал турнир бүтөр замат дүйнөлүк чемпионат башталды Югорскта. Биз үчүн аябай эле кыйын болду, анткени режимибиз вообще алмашып кетти. Анан ошо барып ал жактан да буйруп калып, биринчи месттага жеңиш буйруптур, ошо утуп келдик, барып биринчи, үчүнчүнү алып келдик. Турнир аябай жакшы деңгээлде өттү. Аябай күчтүүлөрдүн бардыгы катышты, менин кумирлериме чейин катышты. Кубок чемпионов болду биринчи. Кубок чемпионовто кандай десем, ар бир странадан чемпиондор ойноду. Матч ТВ деген федеральный каналда прямой трансляция болду. Ошол 8 адам ойноду. Ошол турнирди мен уттум. Ошол кубок ошонуку, Кубок чемпионов турнири Москвада өткөн. Андан кийин чемпионат мира болду. Чемпионат мирада 35 адам ойноду, бирок Славбек деген игрок жок болду. Бүт күчтүүлөр келген. 3-чү месте алып калдым. Бирок 3-чү месте эле жакшы, бирок результат недоволен да. Өзүм недоволен, бирок эчтеке эмес. Дайраныш керек, аракет кылыш керек. Турнир жакшы өттү, жакшы деңгээлде өткөрүштү, жакшы тосуп алышты. Катышуучулар өтө күчтүү болду. Күчтүү чемпион миралардан полуфиналга жеткенде бир эле Дастан калды да. Калгандары чемпион мира жок болчу. Ошол Азиз биздин Мадаминов деген финалга чыгыкканы полуфиналда ойноп атканда бир аз жетпей калды. Эгер чыкканда жакшы болмок, 2 кыргыз ойноп калмакта. Дүйнө чемпионатына жалпы 8 өлкөдөн 35 мырза, 16 айым, Кыргызстандан 6 спортчу катышышкан. Алтынай Шайдалдаева, Чыңгыз Садыков, СТВ.